Салам достор. Мен Санарип дүйнөсүндөгү менин күнүм деген видео блогумду бир көңүлсүз окуянын айынан тарта баштагам. Бул окуяга чейин мен Санарип дүйнөсүнүн кандай гана сабатсыз, кээде жоопкерчиликсиз, эң негизгиси бул виртуалдык дүйнөнүн кооптуу жагын билбеген жараны болуп жүргөм. Мектепте мен абдан жакшы окугам. Коомдук турмушка активдүү катышып, шаардын парктарын жыйноо, ээлеринен жоголуп кеткен үй жаныбарларын багып алчу боорукер адамдарды издөө, оорулуу адамдардын дарысын акча чогултуу сыяктуу акцияларын уюштурчумун. Мен бүт барына жетишип мектеп парламентинин жыйындарында мектеп мүлкүн бүлдүргөн, жаныбарларды кыйнаган, деги эле эң жалкоо окуучуларды катуу сынга алчумун. Ошентип өзүмө душман көбөйткөм. Бир жолу окуучу балдар смартфонду кат-кырышып карап, мени сөөмөй менен көрсөтүп атыптыр. Алардын телефонунан өз сүрөттөрүмдү көрдүм. Соц тармакка кирип, биз сени жек көрөбүз, Алина деген топту таптым. Ал топто Photoshop менен кебетеси кетирилген менин сүрөттөрүм жүрөт. Килейген мурун, коркунучтуу көз айнек, апсыйган чачтар, кемсинткен фотошакабалары дагы бар. Аларды эстегим да келбейт. Астында мазактаган көп комментарийлер. Бул окуядан мен шок болдум. Мен буркан-шаркан сезимдерге алдырып, жооп комментарий жаза баштадым. Актанганга аракеттендим. Алар менен талашып уруштум. Ошондо троллго теңелбе деген эрежелердин бирин бузганымды билген эмесмин. Ал күнү мен сабактан үйгө суранып кеттим. Жан дүйнөм зыркырап атты. Мени эмнени туура эмес кылдым деген бир суроо кыйнап атты. Башкалардын каалоосун да эске алыш керек окшойт. Эстесем, менден башка эч ким паркты жыйноону, жаныбарларга жаңы дос издеп, оорулууларга акча чогултууну каалаган эмес. Албетте, мен коомдук турмушка активдүү аралашууну каалабай калдым. Начар да окуй баштадым. Классташтар жаман көрүп атканда сабакка жооп берүү өтө кыйын болду. Соц тармактагы мага болгон куугунтук күч алып баратты. Абал өтө кооптуу боло баштады. Мен кайсы убакта ката кетирдим? Достор, туура айтасыңар. Башынан эле. Эгер мен өзүм туура иш-аракет кылган болсом, кибербуллерлер мени кыйнабай, башында эле куугунтугун токтотуп коюшмак. Азыр мен албетте интернеттеги куугунтукка каршы кадамдар деген эскертме бар экенин билем. Мааниси, троллдорду провокация кылба. Эгер макалаң бирөөнүн кыжырын келтирсе, аны өчүрүп же оңдоп кой дегенди билдирет. Эгерде баары бир куугунтуктоо кампаниясы башталса, соц тармактагы колдоо кызматына кайрылыш керек. Кол салабыз деп коркута башташса, анда дароо ата-эне, мугалимдерге айтыш керек. Алар албетте милицияга кайрылышы керек. Ооба, ал окуяда мен виртуалдык троллдорго, ар түркүн кибербуллерлерге кабылдым. Көрсө, ал көйгөйлөрдүн башталышы гана экен.